эки өлкөнүн ортосундагы бүт маселелердин баары ичине кирип атат да, саясаттан баштап маданият боюнча. Ошондуктан мен айтарым, дагы бир нерсени айтып коюш керек. Кытай Эл Республикасынын төрагасы урматтуу Си Цзиньпиндин биринчи бүгүн иш күнү болуп атат да. Алардын деген могу жаңы жылычы. Ошондон үчүн ал да дагы өзгөчө өзүнүн деген эмес артыкчылыгын көрсөтүп атат да. Анан биздин президентибиз да мындай 2030-жылы бизди деген соода жүгүртүүсүн деген 2 эсе көбөйтөлү деген ошо сунуштар менен чыгып атат да. Бул деген биздин мамлекетибиздин экономикасын өндүргөнгө абдан жакшы шарт берет да, мындай жакшы фундамент. Бул мамлекеттик сапар Пекин шаарынын тургундарын да көңүлүн буруп, өлкө башчынын кортежине кол булгап жатышты. Ал арада Кытайдын дүйнөгө беделдүү болгон People Daily Online, Xinhua News Agency, Global Times сыяктуу эл аралык маалымат каражаттарында президент Жапаровдун мамлекеттик сапарынын мааниси Кытай жана англис тилдеринде күндүн темасына айланды. Ал эле эмес, Пекинден Кытайдын ири шаарларына каттаган авиакаттамдардын учактарындагы жүргүнчүлөр да бул сапардан маалымат алып турушту. Кытайлардын жаңылыктары газеталарында бүт ошо республиканын президенти Садыр Нурзиёев Жапаров Кытай элине келген жаңылыктар бүт жерде жарыяланып жүрөт. Кытайдын төрагасынын резиденциясы мамлекеттик сапардын алкагында энергетика чөйрөсүндө инвестициялык келишимдерди түзүүгө даярдык көрүлүп жатат. Энергетика министри Ибраевден бул келишимдер тууралуу пикир алууга аракет жасадык, бирок убакыт өтө эле тар болду. Компания Shenzhen Energy деген компания бул мамлекеттик компаниялардын бири болот. Булар менен биз 1 жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол азыр бул кол коюлган документтер боюнча өзүнчө билет. Бизге болсо министрлер кабинети менен Shenzhen Energy Group Кытай компаниясынын ортосунда инвестициялык келишимдин көлөмү, Кыргызстанга курулуучу 300 мегаватт шамал электр станциясы кайсыл аймакка курулары кызык болду. Буну кол коюп, Кудай буйрса, май айынан баштап куруу иштерин баштайбыз деп келишим түзүп атабыз да. Инвестициянын көлөмү канча каражат, анан кайсыл аймактарга курулат, ошол жөнүндө айтыңыз. Инвестициянын көлөмү 1 миллиардка чейин. Бул Нарын областынын Жумгал районунда курулат, жана Балыкчыдагы Сез Караколдун территориясында күн станциясы, шамал станциясы, Нарын менен Жумгал менен Кочкор районунун ортосунда жерибиз бар. Ошол жерде бүгүнкү күндө ал жер уже маселеси чечилип, облус администрация менен бүт жумуштар бүткөн. Кудай буйрса, бул линия электр энергияны Датка Кемин линиясына 500 киловатттык Датка Кемин линиясына